үшін тапқан жеңішіміз сай, кечиргин. Посту ойлағанымызды кечиргин. Калеми менен дүйнөнү багындырып кыргыз адабиятына чыйыр салган улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовго быйыл 95 жыл. Өлкө аймагында залкар жазуучунун чыгармалары даңазаланып, артыкчылыктуу кадамдар жасалууда. Бул сапар Тоң райондук соту Саманчынын жолу повестинен үзүндү аткарып, залкар жазуучунун эмгеги эскерилди. Улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов 95 жылдыгына карата кичинекей спектакль көргөздүк, ага даярдык көрүнүп, Чыңгыз Айтматовдун повестинен Саманчынын жолу деген повести болчу. Ошондо мен Ашыралдын ролун аткарып, Ашыралы согуштан келип, жеңиш алып келгени тууралуу болчу да. Элибизде эме тынчтык болсун, согуш болбосун, элибиз, өлкөбүз өнүгө берсин. Ааламды толгонтуп терең ойду камтыган алып жазуучу Айтматовдун чыгармалары театр дүйнөсүнүн искусство тармагынын ажырагыс бөлүгүнө айланды. Чыгармадагы образдуу каармандар калктын калың катмарына сүңгүп кирип, мекенди сүйүүгө, чынчылдыкка, табият менен таттуу мамиледе болууга үндөп келет. Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгы жана эне тилин даңазалоо боюнча иш-чара өткөрдүк. Канча күндөн бери аракет кылып биз дагы даярдандык. Даярданыш аткарыш деле оңой эмес экен. Абдан болгон күчүбүздү жыйнап аракет кылдык. Буюрса бүгүнкү күнү өткөрүп алдык, толкундандык. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестин аткардык. Эми мындан ары жашообузда согуш болбосун, тынчтык болсун, элибизде, жерибизде тынччылык болсун. Сарыйдың ғана салқын ай тозуна, жалғызғанғанна ұча тез осуна. 12 декабрь Кыргыз эл баатыры жана жазуучусу Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун туулган күнү, улуттук адабият күнү деп белгиленген. Өкмөттүн жарлыгынын негизинде Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата өлкөнүн булуң бурчунда ар кандай маданий иш-чаралар өткөрүлдү. Тоң райондук сот кызматкерлери дагы четте калбай, саамалыкка жигердүү катышышты. Миргүл Жеңишова, Данияр Ракунов, Мадина Абакирова, Тоң району.